Шайлоого жана референдумга даярдыктар Борбордук шайлоо комиссиясынын календарлык иш планынын негизинде аткарылууда. Буга чейин участкалык шайлоо комиссияларынын чек аралары такталып, схемалары чийилген. 11 мартта талапкерлерди көрсөтүү аяктап, 12 мартта шаардык кеңештерге үгүт иштери башталган. Айылдык кеңештерге үгүт 22 мартта башталып, добуш берүүгө 24 саат калганда аяктайт. Бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык иштери, шайлоо комиссиялары тиешелүү мамлекеттик органдар менен жана өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте календарлык иш планынын негизинде жүрүп атат. Бардык техникалык жабдыктар азыркы кезде сыноолордон өтүп атат. Шайлоо комиссиялары жерлерде шайлоочулардын тизмелерин тактоо иштери менен алектенип жатат. Жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары шайлоочулардын добуш берүү тилкесине жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча, ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын дагы ушу добуш берүү тилкелерине жеткилүүлүгүн камсыз кылуу боюнча пандус, перила, тиешелүү жабдыктар менен жабдуу иштери азыркы кезде жүрүп атат. 11 апрелде жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо менен бирге жаңы баш мыйзамды кабыл алуу элдин добушуна коюлат. Республика боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтпөгөн 210 шайлоо тилкеси референдум үчүн гана ачылган. Анын 48-и чет өлкөлөрдө. Бүгүнкү күндө бардык тилкелерде шайлоочулардын алдын ала тизмелери илинген. Өзгөчө айтып кетчү нерсе, бул шайлоо менен референдумду өткөрүүдө ар бир шайлоо тилкесинде тиешелүү 2ден автоматтык эсептегич урналар жайгаштырылат. Жана добуш берүү бюллетени менен шайлоо бюллетени 2 башка түстө болот. Референдумдун бюллетени көгүч түстө болот. Жана биздин шайлоочулар мындай адашып кетпеси үчүн мындай толук шарттар түзүлөт. Алдын ала тактоолорго ылайык бул жолу бүткүл элдик добуш берүүгө 3 597 476 шайлоочу катталды. Ушул жылдын 10 январында өткөн президенттик шайлоо жана референдумга караганда добуш берүүчүлөрдүн саны дээрлик 34 000 адамга көп. Бул жаңы 18ге чыккан жана биометрикалык каттоодон өткөн, жарандык алган жарандардын эсебинен чыккан айырма. Бул цифра жакында өткөн мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоону алсак 33 902 шайлоочуга көбөйдү. Ошону менен эле биргеликте жергиликтүү кеңештин шайлоочуларынын санын айтып кетсек, биринчи этапта биз 10 февралда алдын ала тизмени илгенбиз. Өзүнүн порталдык шайлоо тизмесинде. Ал жерде 3 304 482 шайлоочубуз катталды эле. Андан кийин 20 мартта бардык шайлоо участкаларына контролдук тизмебиз илинди. Ал жерде шайлоочубуздун саны 3 308 813 шайлоочубуз катталды. Өлкөдөгү эпидемиялык кырдаалга байланыштуу адаттагыдай эле үгүт иштерин жүргүзүүдө жана добуш берүү күнү шайлоо тилкелеринде бардык санитардык талаптарды сактоо максатында Борбордук шайлоо комиссиясы атайын алгоритм кабыл алган. Шайлоочулардын арыздарын кабыл алып атканда шайлоо комиссиялары тарабынан сакталуучу рекомендацияларды камтыйт. Айтып кетүүчү нерсе, шайлоочулар өздөрүнүн тизмеден тактоо маалында дагы ошо алгоритмге ылайык ошо онлайн форматта өздөрүн тактоо сунушталат. Анткени ошо бесконтактный способ менен Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында, тизме gov.kg сайтынан же болбосо жана 1255 119 номерлерине чалып өздөрүнүн шайлоо тизмесинен тактоону сунуштайт. Бул алгоритм 11 апрелде 28 шаардык жана 420 жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Шаардык кеңештер үчүн жалпы 59 саясий партия атсалышууда. Каныкей Бозгунова, Талас Аманбеков, 5 канал.